Отту аял жакчу эле дейт. Туугандар ушинтип жазгандар да көп экен, бул комментарийге жазгандарчы. Аял киши от жагат, эркек киши от жакпайт дегенде. Бул каяктан келген өзү? Каяктан келген ырым-жырым же мыйзам кандай бул? Я, кайсы динде в общем түшүнүксүз да бирчи. Элестете, тоң өлүп атасың да кой. Эркекмин деп, мен эркекмин, катыным жагыш керек деп, бала чакаң менен тоңуп жата бересиң, мындай шымдын ичине колду салып коюп, кармалап, кокуй мен эркекмин да депчи. Мага жакканга болбойт деп. Мындай жөн эле мындай бир нерселерди жаза беришет экен. Ушундай кантип болсун эми. Бул жанагы шыпыргыны тике койгон болбойт деген сыяктуу бир балекет бир түшүнүксүз ырым-бырым жырымыңар да турабы? Эмне болуп калат эми? Мисалы мен от жагып эле жүрөм, эмне болуп калат? Чачым ошол боюнча турат. Ошол боюнча эле жүрөм. Салмагым да кеткен жок. Кошо эле кеткен болбосо. Эчтекем өзгөргөн жок, жашнака эле жүрөм. Элестет да мисалы, ой, катыным жагыш керек деп жата бергенде. Я андай болбойт, ал эркек айырмасы жок, катын эркек айырмасы жок эле, жагыш керек аял эркек деп эле. Кимдин колунан келет ошол ишти кыла бериш барып мындай. Убактысы бар, колу бош. Жага берет да. Кой эркекмин эле, мен от жаккан болбойт деп тоңуп жата берсең, точно эркек болбой каласың, Бир күнү точно от жагып катын болуп каласың. Суу куруп, урологдон урологко барып, менин деген урологдун баардыгын ай өкүлата коюп, салпылдап жүрөсүң анан. Так что андай ырым-пырымдарды туугандар, мындайларды жөн эле ушундай ырымдын баардыгын сындыралчы, жөн эле коелчу. Койчай, айланайын, күчүктөрүм.